Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш түзүлдү. Кыргызстанда бир суткада 1319 адамдан коронавирус табылды. Ош шаарында жүк ташуучу унаалар чыгарыла баштады. Токиодо өтө турган Олимпиада мелдештерине көрүүчүлөр киргизилбейт. Эртең 10-июлга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө башы Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши түзүлдү. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирет. 2021-жылдын 23-июнунда мамлекет башчысынын бизнес коомчулук менен жолугушуусу өтүп, анда ишкерлердин ишинин алкагында келип чыккан бир катар көйгөйлөр жана бизнес чөйрөнү жакшыртуу боюнча сунуштар айтылган. Бизнес коомчулуктун сунуштарын жана көйгөйлөрүн угуп, Садыр Жапаров жакынкы аралыкта Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши түзүлөөрүн белгилеген. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңешти түзүүнүн негизги максаты коррупцияга каршы аракеттенүү жаатындагы мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын өркүндөтүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү маселелери боюнча мамлекеттик бийлик органдары менен жарандык коомдун ортосундагы натыйжалуу диалогду камсыз кылуу, ошондой эле бизнести өнүктүрүү, инвестициялык климатты жана ишкердик субъектилеринин ишин коргоо жана колдоо механизмдерин жакшыртуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү болуп эсептелет. Кыргызстанда бүгүн 9-июлга карата коронавирус дагы 1319 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирет. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 715, Ош шаарында 25, Чүй облусунда 225, Ош облусунда 87, Талас облусунда 15, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 44, Жалал Абад облусунда 109, Баткен облусунда 84 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 845 адам илдеттен сакайды. Анын ичинде Бишкек шаарында 422, Ош шаарында 41, Чүй облусунда 121, Ош облусунда 85, Талас облусунда 8, Нарын облусунда 6, Ысык Көл облусунда 30, Жалал Абад облусунда 94, Баткен облусунда 38 бейтап айыкты. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкекте 7, Чүй облусунда 3 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 4614 бейтап, амбулатордук түрдө 12874 адам дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 29 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 5761 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 5076 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 137058 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 116358 киши айыгып чыкса, 2083 адам каза болду. Ош шаарындагы заводдо жүк ташуучу автокөлүктөр чогултулуп, лифт чыгарыла баштады. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирет. Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев заводдогу жумуш менен таанышып, жумушчулар менен пикир алышкан. Завод Кыргызстанда алгачкы жолу жүк ташуучу автоунааларды чогултуп баштаган. Ишкана заманбап жабдуулар менен камсыздалып, өндүрүш процесстери немец технологиялары менен жүргүзүлөт. Учурда Туркия жана Россиядан келген адистер да эмгектенип жатат. 2020-жылдын ортосунан тарта заводдо электрогенератор, электрокалканыч, лифт, темир эшиктер чыгарыла баштады. Жакын арада заводдо электромобилдерди чогултуп баштоо пландалууда. Бул ишкана бюджетти толтуруу үчүн гана эмес, жумуш орундарын түзүү максатында да ачылган, деп айтылат маалыматта. Аталган жайда бул тапта 300дөн ашуун адам эмгектенип жатканы кабарланды. Кыргыз-тажик чек арасынын Чашмагылдан ашуусунда болгон атышууда кыргызстандык чек арачыны Тажикстандын аскерлери кармап кеткен. Бул тууралуу УКМКга караган чек ара кызматынын маалымат кызматы кабарлады. Өлкөнүн Баткен аймагы боюнча чек ара өкүлү полковник Кыялбек Төлөнбаев тажик тараптан кармалган кыргыз аскер кызматкерин кайтарып берүүнү талап кылды, деп айтылат маалыматта. Учурда эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү атышуу болгон жерге барып, аталган фактыны териштирип жатышат. Белгилей кетсек, кечээ 8-июлда саат 17:00 чамасында Баткен облусунун Лейлек районунун аймагындагы Чашмагылдан ашуусунда Кыргызстандын чек ара нарядына тажик тарап күтүүсүз жерден кол салган. Мындан улам аскерлердин ортосунда атышуу болуп, Кыргызстандын чек ара кызматынын 27 жаштагы аскери Хуснидин Хожиев курман болгон.
23-июлда Токио шаарында баштала турган олимпиадалык мелдештер көрүүчүлөрсүз өтөт. Бул тууралуу өлкөнүн олимпиада иштери боюнча министри Тамайо Марукова билдирди. Анын айтымында мындай чечим коронавирустун дельта деп аталган жаңы штаммынын жайылуусуна байланыштуу кабыл алынды. Көрүүчүлөр башкалардын сыртында өтө турган айрым мелдештерге киргизилиши мүмкүн. Ал боюнча чечимди аймактардын бийликтери кабыл алышат, деди министр. Буга чейин Япония өкмөтү оюндардын ачылуу аземин көрүүчүлөрсүз өткөрүү жана мелдештерге 10 миңден ашпаган жергиликтүү гана көрүүчүлөрдү киргизүү тууралуу чечим кабыл алган. Эскерте кетсек, былтыр коронавирус пандемиясынан улам жылдырылган 32-чи жайкы Олимп оюндары 23-июлдан 8-августка чейин Токио шаарында өтөт. 10-июлдан 14-июлга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Эртең 10-июлда түнкүсүн Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда жаан жаайт, калган аймактарда күн ачык болот. Күндүз өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй-Өрөөнүндө түнкүсүн +19 +24, күндүз +30 +35. Талас облусунда түнкүсүн +16 +21, күндүз +28 +33. Жалал Абад, Баткен, Ош облустарында түнкүсүн +21 +26, күндүз +32 +37. Ысык Көл облусунда түнкүсүн +13 +18, күндүз +25 +30. Нарын облусунда түнкүсүн +10 +15, күндүз +24 +29 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында күндүз жаан жаап, түнкүсүн жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн +22 +24, күндүз +33 +35 градус болот.